Бұл Нурньюс маалымат программасы. Студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы. Алдыда күндүн негизги окуялары. Айрым айылдарда эмдөө көрсөткүчү төмөн. Бул тыянак COVID-19 оорусун алдын алууга арналган жыйында белгилүү болду. Эмне жардам берет, жардамдан жерде чечпейбиз, анан ушунду иш жүрөт да. 12%-ны отурсаңыз анан каяктан иш жүрөт? Качан жүргүзөт? Казакстандан кыргызстандык балдар кайтарылды. Балдарды алып келүү иштерин Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги жүргүзгөн. Өкмөттүн кышка даярдыгы чабал. Эл өкүлдөрү кышка даярдыкты жогорку кеңеште да көтөрүп, министрлер кабинетинин ишине сын айтышты. Кишилердин жеке жоопкерчилигин карай турган мезгил жетти да. Азыр чүйдүн жарым саат өтүп жок бүгүн. 7 октябрда. Мен эртең менен карадым Север электор. Берин откручение. Ремонт дейт, ремонтту июнь августта кылат, оспуга даярдык. Тоо койнунан орун алган билим уясы Байзулат Ашматов атындагы мектеп 15 жыл дегенде заманбап шартка өттү. Кыргызстанда бүгүн коронавирус илдети дагы 80 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Анын айтымында анын ичинде Бишкек шаарында 69, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 18, Ысык көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 1 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 84 адам илдеттен сакайды. Сутка ичинде Бишкек менен Чүй облусунда бирден бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 451 бейтап, амбулатордук түрдө 690 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 179 036 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 173 796 киши айыгып чыкса, 2614 адам каза болду. Калкты эмдөөдөн өткөрүү боюнча өткөрүлүп жаткан COVID-19 оорусун алдын алуу штабынын жыйыны Ош шаарындагы облустун администрациясында өткөрүлдү. Ага министрлер кабинетинин ордун басары Жылдыз Бакашева катышып, Ош облусундагы айрым айыл өкмөттөрдө эмдөө процесси начар жүрүп жатканын сынга алган. Айрым райондордо вакцинанын дозасы өз убагында жеткирилбей калгандыгы да ачыкталды. Бул жыйынга кээ бир райондордун башчылары келбей да койду. Калкты эмдөөдөн өткөрүү процесси айрым райондордо убактылуу токтоп калган. Буга себеп вакцина дозалары өз убагында жеткирилген эмес. Бул боюнча Ош шаарында өткөрүлгөн COVID-19 оорусун алдын алуу боюнча штабынын жыйынында Ош облусунун Нокат районунун акиминин билдирүүсүнүн негизинде ачыкталды. Гүлбара Сатоғулна. Гүлбара Сатоғулна, көп өткөрсүнчү. Эмне үчүн убагында бул дозалар жеткирилгенбиз? Каякта Синофарм, каякта Синовак, каякта калгандары? Качан жеткирилген? Булар нечак бүтүргөнбүз да атпайбыз. Мына Исабас, вот мынакей Нокатта 19%. Айыл өкмөттөрдө. Гүлбара Сатоғулна, жооп бермейсиздерби? Качан жибергенде, кайсы числодо? Өлкө боюнча Ош облусу эмдөөдөн өткөн калктын саны боюнча алдыңкы орунда турат, бирок башка облустарга караганда Ош облусунда калктын саны салыштырмалуу көп экенин эске алуу керек. Ошентсе да дээрлик бардык райондордогу айыл өкмөттөрүндө калкты эмдөөдөн өткөрүү иштери төмөн жүргүзүлгөн. Вице-премьер-министр Жылдыз Бакашева төмөн пайызды көрсөткөн айыл өкмөттөр боюнча катуу сынга алды. Эмне жардам берет, жардамдан жерде чечпейбиз, анан ушунду иш жүрөт да. 12%-ны отурсаңыз анан каяктан иш жүрөт? Качан жүргүзөсүз азыр? Бул республика боюнча эң начар көрсөткүч. COVID-19 оорусун алдын алуу боюнча штабынын жыйынында Ош облусунун айрым райондорунун акимдери келген эмес. Район башчыларынын ордуна орун басарлары келип маалыматын беришти. Бирок алардын берген отчетторуна базага киргизилген пайыздар менен дал келбестиктер байкалып, вице-премьер-министр тарабынан сынга алынды. Ал эми жыйынга келбей калган атка минерлердин абалын президенттин Ош облусундагы укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов түшүндүрдү. 3 райондун акими келген жок, себеби алар кечээ күнү бизден суранып кетишкен. Өзгөн районунун акими бул Ысык көл районунда, эми Ысык көл облусунун жети. Эмдеп алсак, биз ушул 4-чү толкундан да жеңил өтүп кеткенге шарт түзүлөт. Бүгүнкү күндө 2.249.000 адам ковид илдетине каршы эмдөөдөн өтүүсү керек. Учурда анын 845.000 биринчи дозасын алган. Ал эми 650.000 чукул жаран вакцинанын экинчи дозасын алышкан. Бул жогоруда айтылган 2 миллиондон ашуун жарандын 47%-ын гана түзөт.
Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Ош шаары. Қазақстанда ата-энесиз калган 2 кыргызстандык бала мекенине алып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Балдарды алып келүү боюнча иштерди Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги менен Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги аткарды. Элчилик балдарды мекенине жөнөтүү үчүн документтерди даярдоого жардам берет деп айтылат билдирүүдө. Министрликтен маалымдашкандай, элчилик чет жакта ата-энесинен ажырап калган балдардын укугун коргоо максатында бир катар иш-чараларды жүргүзүп келет. Чет өлкөдөгү кыргызстандыктар түрдүү себептерден улам ата-энесинин камкордугунан ажырап калат. Оштон Бишкекке жөө жүрүш менен келаткан Кара Суу районундагы Дыйкан Кыштак айылынын тургундары менен Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү жолукту. Акыйкатчы жөө жүрүшкө чыккандардын арыз арманын чечүү үчүн сот, прокуратура менен кеңешип, мыйзамдарды дагы жакшылап карап көрүү боюнча сунуш бере турганын билдирди. Дыйкан Кыштак айылынын тургундары соттун үйлөрүн бузуу тууралуу чечимине нааразы болуп, 1 октябрда Борбор калааны көздөй жөө чыккан. Алар сотторго жергиликтүү бийликке нааразычылыгын жазып алышкан. Алгач Бишкекте көздөй 12 үй бүлөнүн мүчөлөрү да жөнөгөн. Алардын кээ бири жолдон кайтып, учурда 5 киши Бишкекке келе жатат. Дыйкан Кыштак менен Коргон айылдары документ боюнча Кара Суу районуна караганы менен Ош шаардын батыш тарабы менен чектешип, дээрлик шаардын ичинде жайгашкан. Орусиянын Москва шаарындагы Шереметьево эл аралык аэропортунда кыргызстандыктардын чек ара бекетинен массалык түрдө өтпөй калышына байланыштуу элчилик билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, учурда элчиликтин 3 кызматкери Кыргызстандын жарандарына жардам берүү үчүн аэропортко жөнөтүлдү. Орусиянын чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн ооз-эки түрдө берген маалымат боюнча бүгүн эртең менен Шереметьево эл аралык аэропортунда 100гө жакын кыргыз жараны болгон. Узак убакытка созулган өткөрүү Орусиянын чек ара кызматы тарабынан жүргүзүлүп жаткан текшерүү иш-чаралары менен байланыштуу экендиги айтылган. Орусияга кирүүгө тыюу салынган Кыргызстандын жарандардын жеке маалыматтарын өзгөртүү боюнча мурда аныкталган учурларга байланыштуу кыргыз жарандары тарабынан мындай мыйзам бузууларды болтурбоо үчүн чаралар күчөтүлүшү мүмкүн экендиги айтылууда. Мындан тышкары текшерүүнүн алкагында жарандардын Орусияда тыюу салынган уюмдарга катыштыгы текшерилет. Жарык өчүрүлүп, көмүр кымбаттап жатат. Өкмөттүн күз-кышка даярдыгы кандай? Шаардык мэрия эмне иш алып барууда? Эл өкүлдөрү бул маселени Сулуп суук түшкөндөн бери элдин шаштысы кетти. Отун суу алабыз дегендер баанын көтөрүлүп кеткенине нааразы болуп жатышат. Буга чейин биздин чыгармачылык топ мына ушундай чакта эл кандай айла кылып жатат деген тема көтөрүп материал жасаган. Анда көпчүлүк кардарлар кымбат баада көмүр сатып алып жаткандарын айтышып, айла жок деп ийин көшөрүшкөн. Быйыл көмүрдүн ценасы былтырга караганда өтө эле жогору. Былтыр кыштын шилдесинде көмүр 250 чыккан эмес. Быйыл кыш башталбай туруп 250. А безде 5500 саттар көмүр. А безде тоннасы 5500гө Бишкекте чыккан эмес да. 5500гө көмүр чыккан эмес. Бул маселе көп өтпөй бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Анда өкмөттүн кышка даярдыгы чабал экендиги айтылып, жетекчилердин жеке жоопкердигин караш керек дегенге чейин барышты. Анткени өкмөт күз-кышка даярдык боюнча маселени жогорку кеңешке эми киргизип жатыптыр. Буга нааразы болгон эл өкүлдөрү мындайча кепти баштады. Буну биз августта карашыбыз керек. Даярдык. Бүгүндө биз алардын даярдыгын эмес, чабалдыгын карашыбыз. Мына 1-2 күн суук болду, кыламык кар жаады, озупу 0 экени билип калды. Болот деген суу болгон жок, толот деген токтогул толгон жок, топ базада көмүр жок, толгон элде көмүр жок дегенде эчтеке жок. Озупу 0. Жетекчилердин жеке жоопкерчилигин карай турган мезгил жетти да. Азыр чүйдүн жарымдасы өт жок бүгүн 7 октябрда. Мен эртең менен карадым Север Электрон. Верно отключение. Ремонт дейт, ремонтту июнь, августта кылат, озупуга даярдыкты. Ушу күзүндө кылабы, кыш түшкөндө кылабы. Ал эми депутат Тазыбек Икрамов электр жарыгы өчүрүлүп баштагандан бери көмүрдүн баасы да жасалма түрдө көтөрүлүп жаткандыгын айтты. Учурда кара алтындын 1 тоннасы Бишкекте 4,5 миңден ашса, каракол Баткенде 7,5 миң сомго чейин өсүп кеткендигин билдирди. Монополияга каршы департамент бүгүнкү күнү кай жакты карап, эмнени иш кылып жатат мен билбейм. Көмүр кымбаттап атат. Свет өчүрөт. Көмүр өчүргөндөн пайдаланып көмүр саткандар бааны көтөрүп жатат. Буну контролго алыш керек. Мына бизде качан гана
бирдемени билгенде эле ошол жактан бизнес кылып алып калышты. Өткөндө пандемияда оору чыкса, томография баасын көтөрүп алды 5000-6000 кылып. Быйыл свет өчөт десе, көмүрдүн баасын искусственный көтөрүп атышат. Караш керек да мамлекет. Элдердин маселесин чечишибиз керек да. Жогорку кеңештин жыйыны болуп жаткан маалда шаар мэри журналисттерди чогултуп, маалымат жыйынын берип калды. Ал кала ичинде болуп жаткан көйгөйдү жон териси менен сезип жаткандыгын айтып, чечүүнүн үстүндө иштеп жаткандыгын билдирди. Бүгүн эле антимонополия менен биргеликте рейд жүргүзүшүп, бааны негизсиз көтөргөндөргө чара көрүүлөрүн эскерткенин айтты. Бир гана ушул суук түшкөндөн бери жанакы көмүрдүн баасы көтөрүлүп кеткени көрүнүп турат. Бул деген 4800 сомго чейин көтөрүптүр. Буга чейин эгер 4000-4500 чейин болсо, азыр 4800 чейин көтөрүптүр. Ошондуктан биз антимонопольный мекемелерге кайрылып, мамлекеттик мекемелерге алар менен биргелешип иш жүргүзүп атабыз, себебин билиш үчүн. Эгер бул эч бир негизсиз көтөрүлгөн баа болсо, биз алар бааларды өз калыбына келтиргенге толук кандуу аракеттерибизди көрөбүз. Ошол эле убакта өкмөттүн сайтына төрага Улукбек Мариповдун күз-кышка даярдануу боюнча тапшырмаларды бергендиги кабарланды. Айтсак, 5-октябрдан баштап Бишкек шаарындагы мекеме ишканаларга, үйлөргө жылуулук бериле баштаган. Быйыл Кыргызстанда Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында таңкыстык жаралууда. Учурда өкмөт электр энергиясын Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстандан кошумча алууда. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов алдыдагы парламенттик шайлоодо президент Садыр Жапаров же бийликке ыктаган партия талапкер болбой турганын билдирген. Иманкулов мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт талкуусунда айтты. Президент элдин талабын билет, сезип турат. Ошондуктан элдин талабын аткаруу үчүн тапшырма берди. Таза, ачык, мыйзамдуу шайлоону өткөрүп беребиз деп жатабыз. Президенттин, бийликтин партиясы талапкери деген жок. Бардык талапкерге жана партияга бирдей мамиле кылабыз, деди Иманкулов. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов келе жаткан парламенттик шайлоону уюштуруу, таза өткөрүү маселеси боюнча республикалык шайлоо штабынын жетекчиси болуп дайындалган. Ал учурда мамлекеттик кызматтагы адамдарды шайлоо процесстерине аралашпоону эскертүүдө. Президент Садыр Жапаров бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Жапаров Путинди туулган күнү менен жылуу куттуктап, бекем ден соолук, узак өмүр, жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады. Ал өлкөлөрдүн тарыхый достук жана бири-бирин урматтоонун бекем салттарына негизделген алаканы жогору баалап, бул иште Владимир Путиндин чоң салымын белгиледи. Жапаров Путинди мамлекеттик думага шайлоолордун ийгиликтүү өтүшү менен да куттуктап, парламенттер аралык байланыштарды чыңдоого ишеним артты. Путин куттуктоолор үчүн ыраазычылык билдирип, пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү улантууга даярдыгын белгиледи. Айта кетсек, Орусия лидери Владимир Путин бүгүн 69 жашка чыкты. Пакистанда күчтүү жер титирөө катталып, өлгөндөрдүн саны 20-дан ашты. Ал эми жабыркагандар 300гө жакын. НАТОнун алдында Орусиянын миссиясы 2 эсе кыскарып, 8 дипломат өлкөдөн чыгарыла тургандыгы айтылды. Айтымдарында караганда алар душмандыкка шектелген. Франция Австралиядагы элчисин кайтарууну чечти. Кылымдын келишимин бузулушуна эмне себеп болду? Ушул жана башка маалыматтар менен алдыда менен таанышыңыздар. Пакистанда күчтүү жер титирөөдөн жабыркагандардын саны өсүүдө. Табият кырсыгы Белужистан провинциясына таасирин тийгизген. Акыркы маалыматтарга караганда 20дан ашык киши каза болуп, 300гө жакыны жарадар болгон. Сейсмологтордун айтымында жер титирөө 2 жолу катталып, аралыгы 2 саат болгон. Биринчисинин күчү дээрлик 6, экинчиси 4,5 баллды түзгөн. Жер титирөө өлкөнүн 4 аймагында болгонун күбөлөр билдиришет. Эң оор зыяны Харнайда катталган. Бул шаарда жүздөгөн чопо үйлөр урап түшкөн. Урандылардын астында көп балалуу үй бүлө каза болгондугу аныкталды. Бул Пакистанда кыска убакыттын ичинде болгон экинчи табигый кырсык. НАТОнун алдында Орусиянын миссиясы 2 эсе кыскарып, 8 дипломат өлкөдөн чыгарылат. Маалыматтарга караганда алар душмандык ишмердүүлүккө шектелген. Дипломаттар октябрдын аягында Брюсселден учуп кетиши керек. Bir күн мурун орус дипломаттары кууп чыгаруу тууралуу британиялык маалымат каражаттары өз булактарына таянып жазып чыгышкан. Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин орун басары Александр Грушко мындай кадамдардан кийин ишеним кризиси жөнүндө мындай деди. Эгерде мурда кимдир бирөө НАТОнун билдирүүлөрүнүн чынчылдыгына ишенген болсо, бүгүн алар жок деп белгиледи дипломат. Тараптар диалогу 2014 жылдагы Украина кризисинен кийин кескин начарлап кеткен.
Австралия буга чейин Париждин чечимин кубаттай тургандыгын жарыялаган. Франция Австралиядагы элчисин кайтарууну чечти. Азырынча дипломаттын кайтып келүү акысы тактала элек. Бирок эки өлкөнүн мамилеси мурдагыдай болбой тургандыгын убалда кылышты. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министрлигинин башчысы парламентарийлердин алдында сүйлөп жатып билдирди. Эскерте кетсек, узак мүнөттө өнөктөштөрдүн ортосундагы кризис суу астында жүрүүчү кайыктарды куруу боюнча кылымдын келишимин жокко чыгаргандан кийин башталган. Аргентинанын жээгинде зоологдор тайыз сууга тыгылып калган кетти сактап калышты. Узундугу 8,5 метр болгон 7 тонналык жаныбар белгисиз себеп менен дээрлик жээкке чыгып калган. Куткаруучулар кетке тереңдикке кайтуу үчүн экскаваторду колдонууга аргасыз болушкан. Ал жерде алардын айтымында жаныбар тез эле эсине келип, океанга сүзүп кеткен. Дал ушундай окуя көп катталып турат. Илимпоздор акыркы айларда дагы киттер Аргентина менен Бразилиядагы жээкке чыгып кеткенине тынчсыздануусун билдиришти. Борбор калаада жаш ишкерлер үчүн бизнес форум өттү. Ал ЖИА бизнес ассоциациясы тарабынан уюштурулуп, ага өлкөнүн бардык булуң бурчунан келген бизнес өкүлдөрү катышты. Уюштуруучулардын белгилегендей, форум ишкердик чөйрөнү өнүктүрүүгө багытталып, андагы катышуучулардын тажрыйба алмашуусуна шарт түзүлдү. Жаштардын форумуна келгендин себеби, жаштарда өзүндө идея бар, бирок баштай турган жолун табышы өтө кыйыныраак болуп калат. Бирок ушундай иш-чараларга көп катыша бере турган болсо, сөзсүз бир идея келет. Чыныгүл Шеркулова бизнес форумга катышуу максатында Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарынан келген. Ишкер айым тил үйрөтүү тармагында эмгектенгенине 4 гана жыл болсо да, бир топ ийгиликтерди багынтканга жетишкендигин айтат. Ушуга окшогон тренингдер, көптөгөн форумдардан ар кандай идеяларды алса болот. Өзүңө жараша өнөктөштөрдү тапсаң болот. Ошонун негизинде көптөгөн адамдар менен өзүңдө болгон нерсени алар менен бөлүшөсүң, алардан сен дагы бир жаңылык нерсени аласың. Ошентип адамда өзүндө дагы жаңы бир нерсени ойлоп тапканга шарт түзүлөт да. Азыр өзүм англис тилди бүтпөгөнүм менен англис тилде эркин сүйлөйм, анан кийин көптөгөн мугалимдер болгону менен алар ошол үйрөтүүнүн методикасын жакшы билбегендиктен азыр өзүмө шериктештерди издеп, көптөгөн мугалимдерди онлайн методикасын үйрөтүп атабыз. Бизнес форуму ишкерликтин бардык түрлөрү менен алектенген жаштарды камтыйт. Илим менен техниканын өнүккөн мезгилинин талабына ылайык ар тармакта кыска убакыттын ичинде алдыга карай секириктер болуп жаткандыгы талашсыз. Жаш ишкерлер дал ушундай иш-чаралар кызматташуу жана тажрыйба алмашуу үчүн эң сонун көпүрө болуп берерин белгилешти. Негизи максаты аябай күч мындай иш-чаранын, себеп дегенде таанышуулар бизнес чөйрөсүндө аябай эффективдүү эмелерди алып келет, жыйынтыктарды. Анан ага чейин буга чейин көргөнбүз биз ошондой жыйынтыктарды, колдонуп келебиз ошондой жыйынтыктар менен. Ошондуктан баягы бул эмеге иш-чарага генеральный спонсор бололу деп, анан өзүбүз да катышалы деп ошондой чечим кабыл алганбыз. Уюштуруучулар белгилегендей, пандемиянын шартында экономиканын алсыздануусунан улам дал ушундай бизнес форумдар бат-баттан өтүүдө. Анда көбүнчө IT тармагындагы жана өндүрүш жаатындагы жаңылыктар тууралуу пикир алмашууга басым жасалат. Дүнүйө жүзүндө биздин кошуна өлкөлөрдө, региондун бардык жеринде экономикалык активдүүлүк пандемияга байланыштуу бир аз басаңдап, экономикалык кризис байкалып атат, жумушсуздук, анан жакырчылык өсүп аткан учурда көбүрөөк ошо ишкерлер менен иштейли, бизнесмендер менен иштейли деген максатта бир топ иш-чаралар өткөзүлүп атат. Кыргызстанда дагы ошонун алкагында азыр бул жерде Кыргызстан боюнча ошо Баткен, Ош, Нарын, Ысыкул, Бишкектен жаш ишкерлерди чогултуп, ошо ишкердик багытындагы жаңы маалыматтар, жаңы өзгөрүүлөр, анан ошо кызматташуу маселелерин сүйлөшүү максатында жигер жаш ишкерлер форуму өтүп жатат. Бишкекте өткөн жаш ишкерлердин саамалыгына өлкөнүн бардык бурчунан жалпы 400 ашык өкүлдөр келген. Бүгүнкү форумдун арты менен чөйрөсү бир болгон жана ишкерлик ортосундагы байланышы бар жаштар арасында өз ара келишимдер түзүлөт. Ильяс Анарбай уулу, Көчөр Кубанычбеков, Нурньюс, Бишкек. Ош шаардык мэриясы калаанын фирмалык стилин иштеп чыгуу үчүн Ош Silk Road Provider деген аталышта сынак жарыялады. Мэр Алмаз Мамбетов шаардын эң тамгасы туристтерди тартууга салым кошот деп айтууда. Шаардык бийликтин билдирүүсүндө сентябрь айында өткөн регионалдык туристтик форумда эл аралык эксперттер Ош шаарын Улуу Жибек жолунун негизги туристтик провайдери катары таанышкан. Мындан улам мэрия Оштун фирмалык стилин ойлоп табууга сынак жарыялады. Шаардын туристтик продукциясы жана бренди Ошко 100 миңдеген туристтерди тартат.
Анын аркасы менен шаар мурдагы улуулугун жандандырат, чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө дем берет, деди Мамбетов. Сынакка 1 ноябрга чейин кыргызстандыктар, чет өлкөлүктөр катышса болот. 1-орунга 100 000 сом, ал эми 2-орунга 50 000 сом ыйгарылмакчы. Туризм тармагындагы адистер 2020-2021 жылдары сырттан туристтер дээрлик келбей калганын айтышат. Ал эми ички туризм мурункуга салыштырмалуу кыйла жанданган. Сузак районунан 75 чакырым алыстыкта жайгашкан Канжыга айылында мектептин ачылышы болду. Мектептин курулушу 15 жыл мурун башталып, пайдаланууга берилген. Билим уясы түрткү берүүчү гранттын эсебинен салынып, 150 орунга ылайыкталган. Алдыда аталган айылга бала бакча куруу зарылдыгы бар. Дегени менен, тоо арасындагы бул айылда мындан башка да көйгөйлөрү көп. Толугураак кабарчыбыз жеринен таанышып кайтты. Сузакта курулушу 15 жыл мурун башталган мектептин ачылыш аземи болду. Мектеп 150 орунга ылайыкталып, 2019 жылы курулуп бүткөн. Аталган мектепте окуучуларга керектүү шарттар жаралып, интернетке туташкан. Анын курулушуна түрткү берүүчү гранттан 32 миллион сомдой каражат сарпталган. Бирок мектептин курулушу толугу менен быйыл бүткөндүктөн ачылуу аземи ушул убакытка туш келди. Мектептин жалпы курулушу боюнча бул 2005 жылы башталган. 2005 жылы башталып, ошондогу мектеп ошол учурдагы мектеп директору Кулуев Калмураттын агайыбыздын аракети менен проекттер башталып, тилекке каршы 2006 жылы токтоп туруп калып, 2015 жылга чейин туруп калган. Канжыга айылындагы бул имарат 1964 жылы курулган. Алгач 40 орунга ылайыкталган негизги 4 жылдык мектеп болуп түзүлгөн. Убакыттын өтүшү менен имарат авариялык абалга кептелген. Мындан улам жаңы мектепке муктаждык жаралган болчу. Сузак районунда жалпы 106 жалпы билим берүү мекемеси бар. Анын тең жарымы типтүү мектеп болуп саналат. Аталган билим берүү уяларында 58 миңден ашык окуучу билим алат. Мындан улам районго 20 мектеп куруу зарылдыгы бар. Сузак району боюнча негизинен 106 мектеп бар. 106 мектептин 11 мектебибиз авария абалда. Быйылкы мына окуу жылында 3 мектебибиздин курулуштары бүтүп, ишке берилди. Бүгүнкү күндө авариялык бар мектептердин саны 11 мектебибиз бар. 11 мектептен 2 мектебибиз курулуштары бүтүп ишке келди. Калгандары да бүгүнкү күндө бардыгы министрликке берип, министрлик аркылуу Гостройго берилип, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттин көзөмөлүндө турат. Аталган Канжыга айылы Сузак районуна караштуу Курманбек айыл өкмөтүнө карайт. Аталган райондун борборунан 75 чакырым алыстыкта жайгашкан. Тоо арасындагы бул айылда башка социалдык маселелер да бар. Алсак трассадан айылга чейин жолдун абалы жашоочуларды түйшөлтүп келет. Бул жерлерге бизде айыл өкмөтү тараптан ар дайым тазалоо иштери, жолдорду сүрүү иштери жүрүп турат. Бирок тоолуу аймак болгондон аба ырайы катаал билесиздер, ошого көп жааган болсо кайра эле жолдорубуз бузулуп калыш коркунучу бар. Ошого бир айда бир 2 жолу 3 жолу тазалаганга туура келип калган учурлар болот. А кээ бирки жылдары жакшы болгон учурларда 1 жылга чейин жакшы абалда сакталат. Эми аба ырайына баглуу болуп калат да. Азыркы учурда аталган Канжыга айылында 300гө жакын кожолук жашайт. Дегенмен алыскы айылда ФАПтын имараты эскирип, ал эми бала бакча дагы деле жок. Бардыгы эле өзү эң акыркы айыл өкмөт болгонубуздан бардык соц объектилерибиздин абалдары өтө жакшы дегенден да калыспын. Бизге азыр учурда ушу бала бакча жаатынан дагы өтө муктаж болуп турабыз да. Курманбек айыл өкмөтү жалпы 8 айылдын башын бириктирет. Аларда жалпы 15 миңдей калк жашайт. Деген менен болгону 8 ФАП жана 2 бала бакча бар. Ошондой эле аталган айыл өкмөттүн бюджети 14 миллион сомду түзөт. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында бүгүн 7 октябрда грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбандар күрөшүн баштайт. Садырбек Конушбаев, Руслан Царев, Кайратбек Тугулбаев, Калидин Асыкеев келемесине чыгат. Күрөштүн бул түрү боюнча кыргызстандык балбандар Жоламан Шаршембеков, Калы Сулайманов, Марлен Асыкеев, Бексултан Махмутов башка күн күрөшөт. Бүгүн кечки саат 22:00дөн кийин кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбан Мерим Жуманазарова алтын байгө үчүн жапониялык Рин Мияжи менен беттешет. Норвегияда 2 октябрда башталган күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 10 октябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандын
кыз келиндер эркин жана грек-рим күрөшү боюнча курама командасынан жалпы 15 балбан катышууда. Бул мелдеште азырынча Кыргызстандын балбандарында 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло байге бар. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Тарих экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.